Халыкты жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу Республика Ата Журт партиясынын шайлоо алдындагы убадаларынын бири. Мыйзам долбоор иштелип чыгып, талкууга алынып жатканына 1 жылдай болуп калды. Бул идеяны биринчи жүзөгө ашырууга өкмөт шашылып, былтыр мамлекеттик ипотекалык компаниясын түзгөн. Бирок анын шарты оор болгондуктан үйгө муктаждар турак жай ала албай жүрүшөт. Бүгүнкү күнгө карата 957 адам үйгө жеткен. Азыркы убакта 7,5 миң киши тизмеге кирген. Баш тарткандар барбы? Бар. Канча? 2 миңге жакын азыркы убакта баш тартты. Ошол негизи ушул жайлыктары жетпейт. Кымбатынан да бар. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын талабы боюнча кредит 10% үстөк менен берилет. Ошондой эле насыя алуучу алгачкы салым катары турак жайдын баасынын 30%-ын төгүшү керек. Ага кошумча бул насыяны бюджеттик мекемелерде иштегендер гана ала алат. Ал эми Республика Ата Журт фракциясы сунуштаган мыйзам долбооруна ылайык алгачкы салым катары 10% төлөнөт. Башында документтин авторлору алгачкы салымды таптакыр жоюуну демилгелешкен. Бирок эл аралык уюмдардын талабынан улам эң төмөнкү көрсөткүч менен киргизилген. Мындан тышкары ипотеканын жылдык үстөгү 10%-тен ашпай, шарттарга жараша төмөндөтүлүп турушу керек. Мамлекеттик ипотекалык компания келечекте өзү да бир иштеп чет элден арзан кредиттер алып келүү боюнча өкмөт бул түздөн түз иштеш керек да. Арзан кредиттерди алып келип, жана процентный ставканы түшүргөнгө бул мыйзам долбоору жол берет. Эмне деген? Көбөйбөш керек, түшүрүш керек. Бүгүнкү күнү ипотекалык насыяга каражат Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунан алынат. Ал жактан алып бергени үчүн финансы министрлигине 5%, банктардын кызматына 3%, ипотекалык компаниянын чыгымдарына 2% сарпталат. Биз айтып атабыз өкмөткө, ошол проценттерди түшүргүлө. Мүмкүнчүлүк бар. Банктарды 3 эмес 2%га түшүргүлө. Мамлекеттик ипотекалык компанияныкын 1%га түшүргүлө. Ошол эле Минфиндин бюджетин судасын 5% эмес бир 2%га түшүрсө, бир 5% менен 6% менен элге насыя бергенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Да, базовый элдерге 10% менен берсин, бирок жана доступный социальный жайлоолорго 5% менен 3% менен мөңгүлгөнгө дотация кылып мамлекет алсын деген биз сунуштама берип атабыз. Демилгени ишке ашыруу үчүн жылына бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнүп турат. Бүгүн аталган мыйзам долбоору парламенттин отурумунда 3-чү окууда каралды. Бул мыйзамды сөз түрдө колдошубуз керек. Менде 2 суроо бар эле. Ушу жеке менчик ишкандай иштегендерге бир ограничение барбы? Азыркы убакта только бюджеттик мекемелерде иштеген жарандарыбызга берип атабыз. Жок, мыйзамда андай мыйзамда андай жок. Жок, ошондуктан мыйзамда андай жок. Мына бул мыйзам кабыл алынгандан кийин андай ограничение болбойбу же болобу дагы эле? Андай ограничение болбойт. Рахмат. Бүгүнкү күнү мына госипотечный компаниянын башчысы дагы бул мыйзам долбоору боюнча өзүнүн оюн билдиргенден кийин колдоп берсек туура эле болот. Биринчи, экинчи окууда бир топ жакшы дискуссия болгон, сунуштар түшкөн сунуштарды биз караганбыз. Ошондуктан 3-чү окууда комитет колдоду, сизди дагы колдоого чакырат элек. Документ добуш берүүдө депутаттардын колдоосуна ээ болуп 3-чү окууда жактырылды. Мыйзам долбоору күчүнө киргенден кийин өлкөдөгү турак жайга муктаждардын көйгөйүн чечүү жеңилдейт. Учурда Кыргызстанда 20 миңге жакын адам үй ала албай жүрөт. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС.